Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, контролдук реестр контролдук лиц боюнча бир сыра дагы маалымат берип кетейин. Мекендештерге картасы блокировка болуп атат, дагы эле мекендештер кайрадан түшүп калып атат. Ошол себептен көп мекендештердин президенттин указы узарган эмес турбайбы, жалган турбайбы деген сөздөр болуп атат. Ошо боюнча кыскача түшүндүрүү берип кетейин. Президенттин указы 30 декабрда 2024 11:26 бул расмий түрдө узарды. Мен азыр указды кайрадан ушул видеого киргизип коем, көрсөңүздөр болот. Ошонун негизинде 10 сентябрга чейин Россия Федерациясында келгенди мыйзамдап, эгерде сиз мыйзамсыз болсоңуздар, 10 сентябрга чейин толук бүтүп алсаңыздар болот. Кандай документтерди кылыш керек, эмне кылыш керек, биз буга чейин айтканбыз, ОВМге кандай барыш керек, видео чыгарганбыз, ошонун баарын кайрадан көрүп алсаңыздар болот. Анан кийин маселен бул жерде башка нерседе. Реестр контролируемых лиц бул өзүнчө мыйзам. 260 мыйзам, бул мыйзам болсо 8 август 2024 баштап иштей баштаган. Бул мыйзамга негизи эле документтери туура эмес болгон кишилердин баары кирип калат. Бирок реестрге киргенден кийин бул 100% сен кара тизмеге кирдиң деген сөз эмес. 100% Россияга кире албай калдың деген сөз эмес. Бул болсо ошол чет элдик жаран ошо реестрге өзү киргенден кийин, картасы блокировка болуп өзүн билгенден кийин жакынкы арада ошо реестрден чыкканга аракет кылыш керек. Аны үчүн болсо бүт документтерди, эмгек келишимди, миграционный учетту, регистрацияны, Сахаровдон метасвидетельствованиянын бүт баарын толуктап туруп, анан кийин чыгыш керек. Бул реестр ар 4 саат сайын жаңыланып турат. Ошон үчүн 4 саат сайын бирөө кирбесе, кайра 4 саат сайын кайра кирип калышы мүмкүн. Ошон үчүн документтердин бүт баарын тууралаганга аракет кылыңыздар. Ада урматтуу мекендештер, президенттин указы сентябрга чейин узарды, бирок жүрүп алмай жок ага чейин. Вакыт зымырык куш бат эле учуп кетет. Эртеңки күндөн баштап документтерди сөзсүз түрдө ишке ала баштадыңар. Бирок айта кетчү нерсе, президенттин указы, администрация президентке кол койду, бирок ошону МВДга тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин түшүрө элек экен. ОВМгелер түшүрө элек экен. ОВМге болсо 1-2 майга түшүрүшү мүмкүн. Ошон үчүн кокустан кээ бир полиция кызматкерлери деле, сотрудниктер деле мыйзамды билбей калат. Урматтуу мекендештер, ийгиликтүү ишкана ачса жакшы экен. Бүгүн биз мекендештерибиздин чоң клиникасында турабыз. Simple Health деген клиника. Эң жакшы жери мындай заманбап клиниканы Москва жергесинде мен биринчи жолу көрүп атам. Бүт тармактар: стоматология, терапия, кардиология, хирургия, дерматолог, гинеколог, уролог, травматолог, невролог, УЗИ, бүт анализдердин бүт түрү, негизде жалпы ооруп аткандарга керектүү шарттардын баары бар экен. Телефон номерин болсо, анан кийин дарегин айтып кетейин. Метро Кузьминкиде 5 мүнөт басат экенсиңер. Улица Зеленодольская 36 корпус 1, мен азыр да жазып коем. Телефон номери болсо +7 991 651 75 75. Диаспоранын атынан десеңиздер, силерге жашынакай акция катары скидкалар кылып берет. Бирок оорубай эле коюңуз, оорусаңыз кайрылыңыздар. Көрүшкөнчө. Кээде укпай калат, себебин аларга конкреттүү түрдө приказ бермейинче алар ар кайсы мыйзамды аткарбай калат. Ошон үчүн кээ бир указды, кээ бир отделениялар кечирээк тийип калышы мүмкүн. Кокустан беспредел болуп, выдворение, депортация болуп кетиши мүмкүн. Негизде реестрге түшкөндөн кийин тезирээк чыкканга аракет кылыңыздар. Себеп деген тез чыкпаса, полиция кызматкерлери кармаса, же болбосо дагы бир айып талса, 5 февралдан баштап депортация, выдворение кылганга толук укугу болуп калган. Аны баарыбыз билебиз. Буга чейин сот кылчу, эми бул функцияны полиция кылып калды. Када урматтуу мекендештер, кокусунан эгерде ошо реестрден чыгууга такыр мүмкүнчүлүгү болбой атса, атайын юристтер бар, кичинекей эмгек акысын алат, ошолорго кайрылсаңыздар болот. Ишеничтүү жигиттер көптөгөн мекендештерге жардам берди. Телефон айтып кетейин: +7 991 601 95 17. Чала бериңиздер. Сурооңуздар болсо реестр боюнча бере бериңиздер. Реестрден өз алдынча чыкканга аракет кылыңыздар. Такыр болбой калса, мекендештерге, ошо юристтерге кайрылсаңыздар болот. Бул жааттан жаңылык болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө, президенттин указы узарды, бирок эртерээк чыкканга аракет кылыңыздар. Сак саламат болуңуздар.